2024-жылдын башталышы менен Борбор Азиянын биринчи музыкалык сыйлыгын тапшыруу аземине арналган жыйын болуп өттү. Бул иш-чарага белгилүү маданият жана массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү катышты. Негизинен бул проекттин негизги максаты дагы Кыргызстанды дүйнөлүк аренага чейин реклама кылуу. Ошол эле учурда биздин маданий чөйрөсүндө өзүнүн атын чыгара албай жүргөн, таланты бар, таанышы жоктор үчүн дагы чоң ийгиликтерди берет. Себеби дегенде бул дүйнөлүк ырчылар менен, дүйнөлүк атага чыккан адамдар менен бир сахнада болуу биздин ырчылар үчүн дагы чоң мотивация болот. Булардын эртеңкисине ойгонуу болот. Биз ушулар менен бирге жүрдүк, ушулар менен бирге ырдадык, ушулар менен бирге бир сахнада болдук деп биздин ырчылар дагы чоң сахнага таштаган биринчи кадам болуп калат деп ойлойм да. Жыйында айтылган маалыматка караганда 9 февралда Токтогул атындагы Кыргыз улуттук филармониясында чоң концерт уюштурулат. Анда өзгөчө үндүн ээлери биринчи жолу дүйнөлүк маданияттын алыптары менен бир сахнага чыгат жана жеңүүчүлөргө сыйлыктар тапшырылат. Биринчи жолу Кыргызстанда кыргыз ырчыларына ошол коллаборация деген жаңы бир модный сөздөр келип чыгып атпайбы? Тодес балети менен элестеткиле Мирбек Атабеков ырдап атат. Ошол эле Гүлзада Рыскулова, ошол менен биргеликте мына дүйнөлүк жылдыздар Боссон бул ошол жаңы толкун болуп, мына биздин кыргыз кыздар, жигиттер канча жыл баягы катташкан, баягы Латвияда өтчү эмес беле, анан кийин Сочиге өттү. Бул баягы көпчүлүгү фестиваль деп баягы фестивалдарында баркын чүрүйдү да, 3 кишинин башын бириктирип алып эле фест деп эле жазышып эле баягы. Биз именно музыкалык тармакта музыкалык сыйлык, Орто Азиядан чыккан музыкалык сыйлыкты деңгээлин көтөрүү мактасында дүйнөлүк жылдыздарды чакырдык да. Боссон, Акцент Европадагы белгилүү, Рэй Хортон биздин жакын досубуз, буга Кыргыз Республиканын эл артисти дегенди эле берсек болчудай болуп калды. Билгендер билишет. Анан DJ Phil бул биздин эстрадалык ошол кыргыз кыздар, жигиттерден түзүлгөн эстрадалык оркестр менен ошол жаңы бир форматты классика менен электрондук музыканы айкалышын симбиоз деп коет. Ошондой багытта ар кайсы андай багыттагы жылдыздарды чакырдык, жалгыз бирөө эмес да. Даярдалып жаткан концертке жана аны менен байланышкан иш-чараларга белгилүү Боссон, DJ Phil, Рэй Хортон, Акцент сыяктуу дүйнөлүк жылдыздардын жана британиялык Blue тобунун өкүлдөрү келет.